Bismillahirrahmanirrahim. Üçtüklere жетпептир. Babu salati. Demek subhanallah üçtüklere geldirdiriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ушинтип айткан экен. Kimde kim turmuştan kıyналганын айтып кейсе Құдай Таалага кейген болот экен. Kimde kim жашоо көйгөйлөр үчүн кайгырса, Алла Таалага ачууланган болот. Kimde kim байга байлык үчүн бөйпөңдөсө, дининин 3-төн 2 бөлүгүн ажырайт деген экен. Ачык эле нерсе экен, ачык. Демек, субханалла, эртең менен турганда, өзү туруп атканда, алхамдулиллахиллади ахяна ба'да ма матана ва илейхи нушур деп атпайбыз өзү тура. Турар менен эле өзү дуа кылышып деп аткан. Алла Таала субханалла хамд макталар, шүкүрлөр менен туруп атканбыз. Эми жөн эле эмес абалке чыныгы субханалла мынекен ушундай бир өлүмдүн сиңдиси болгон, уйкудан ойготун Аллага шүгүр айтып атабыз да. Эми эртең менен туруп кимде ким өз рызкысын Алладан сурай турган болсо, мисалы Аллахума инни а'уду бика минал куфри вал факри ва адабил кабри деп мисал алса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан экен. Мынекен, я Алла мени капырлыктан, карасаң, кийинкиси субханалла кедейликтен, анан кийин көр азабынан сакта деп дуа кылган экен. Ошол менен бирге эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эртең менен дайыма бизге бир нече дуаны үйрөткөн. Ошол дуаны ким айтып жүрө турган болсо, эч качан кедей болбойт деген экен. Дагы бир жерде болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай негизи айтайын деген максат эмне? Дуа кылып, анын Алладан үмүт кылып, бирок мынекен Алла Таала берген нерсесине ушундай кейбеш керек экен. Кээ бирлер бар го туруп эле, туу деген бүгүн баягы эле башталабы депчи. Кээ бирлер бар, мисалы алса, иштеп аткан жумушунан нааразы. Өмүр бою ушундай кылып жүрө беремби? Өмүр бою ушундай өзүнүн жумушунан нааразы болот. Ошон сенен субханалла болду. Ал нашүкүр катары болду дагы. Алла Тааланы субханалла Аллага кейген. Сен эмне ушундай кылып коесуң мени? Деген нерсе болот. Рызкы жөнүндө келгенде негизи талашпайбыз. Рызкыбыз Кудай Таала бирөөнө байлык жазат, бирөө кедейлик жазат. Субханалла. Бирок бир ал Мавлананын бир айткан нерсеси бар экен да. Сен рызкынын базарында сага дейт. Байлыктын туш болбой калганына кейбе дейт. Ал байлык, ал базарда дейт, бактылуулукта таратылып сен биринчи турасың дейт да, биринчи орундасың деген. Кээ убакта ушундай адамга байлык берилбеши мүмкүн, бирок ден соолук бериши мүмкүн. Ден соолук бар бакыт да турабы? Чын, кээ бирде ушундай болот, байлык берилип, бирок Кудай Таала мындай кандай десем, жаман аял берип коюшу мүмкүн. Сага жакшы аял туш болду, түшүнүктүү. Эми субханалла эмнекен байлыкты берип туруп Алла Таала сага бала бербей коюшу, бала бакыт да турабы? Карасаң кандай нерсе. Көп адамдар байлыкты сурап алат дагы субханалла, бирок чыныгы байлыкты сурагысы келбейт эч кимчи. Ошол себептен дайыма айтам, эгерде ушу Кудай Таала сага эртең менен эрте тургузуп, анын көчөңдө согуш болбосо, көчөңдө тынчтык боло турган болсо, үйүңдүн ичинде жей турган бир аз тамагың бар боло турган болсо, мындай сага күлүп жайнап чай берип аткан ата-энең, аялың, балдарың сени чурулдап бетинен өбүп аткан болсо, бир аз акчаң бар болсо, бир нерсе алып жеңечи, сен чыны бактылуу болуп койгондордун катарындасың турабы? Кандай десиңер? Аны ошол себептен бүгүн мисалы сен бетон чылап атасың. Эртең билбейсиң сен канча миң адамды бетон чылатырарың турабы? Билбейсиң эртең эмне болорун. Ошон сен кыйналып турсаң дагы шүгүр айта турган болсо, Алланын убадасы бекем. Алла бекеринен берген жок ошол сага кыйынчылыктычы. Ушул мусулмандын түшүнүгү ушундай болуш керек да. Акыйдасы ушул да негизичи. Ишеним ушул. Дайым такай Алладан күтөбүз, Алладан үмүт кылабыз, Аллага табыштайбыз. Демек, көйгөй адамда болбой койбойт экен. Чын-чынына келгендечи, көйгөй жөн эле келбейт. Мен айтам, бир күнөөбүз себепти келди, жана бир нерсе, бирок субханалла өзүңдүн ушу проблемаларыңды эме кылып эле, орто коюп эле, өзүңдү мындай көп убакта пострадавший кыла бербеш керек да. Биз ушуга көнүп алдык азырчы. Автоматически бир нерсеси Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич карап коюңузчу. Субханалла, бул көйгөй чече турган негизи бир эки киши эмес. Көйгөйдү берген Аллах, чече турган Аллах.
Адамдар көйгөйүн мындай бир Алладан башка бирөөнү айтып баштаган болсо, эмне экен? Алла нааразы болот. Аллах Тааладан башка бирөөнү сураган болсок, туура биринчи Аллага кайрыл, күт, сабыр кыл, анан жолун изде, анан акырында барыш керек деп эмегечи, падышагачы. Анткенсе бул мындай биринчи чече турган ал эмес. Бир күнү Харун Рашид рахмату алейх жолдо кетип баратса, алдынан бир дервиш чыгыптыр. Эй Харун, Харун, токто. Ал заманда адамдар ошо дервиштерден, оли адамдардан, аалымдардан падыша болсо да ийбо болгон. Харун Рашид өзү аалым, каары болгон. Ушунча чоң адам болгон да. Анан баягы келип, субханалла, баягы дервиш токто дейт экен. Эмне болду десе айткан, эй Харун дейт. Кудайдан корккун. Дегенде аттан түшүптүр Харун Рашид. Карасаң Кудайдан корк. Мен качан абайды Кудайдан корк жерден түштү. Сен туура кылдың дейт да. Эгерде менин сөзүм сен атты үстүндө турга турган болсоң, сен текебелерден тозокко кирмексиң дейт. Дегенде дагы насат айтчы дейт. Эй Харун дейт, өлөрүңдү унутпагын. Сен падыша, бүгүн падышасың. Эртең сен мага окшоп эле Кудай макшарга барасың. Мендей барасың. Бирок менин сурагыма караганда сенин сурагың көбүрөөк болот дейт. Дегенде угуп туруп, айтчы дейт. Бир нерсе кылып бере аламын десе. Сен кылып бересиңби? Ооба. Сен мени бейишке киргизчи дейт. Мен бейишке киргизе албайм сени. Мен тозоктон куткарып калчы дейт. Мен тозоктон куткара албайм сени. Мени өлбөс кылып койчу дейт. Мен андай кыла албайм сени. Мен сен эчтеке кыла албай турбайсыңбы? Сен көрсө өзүң атыңа да эмес экенсиң деп акырын басып кетип калганда Харун ыйлаган экен. Адамдар ушундай. Падышалар субханалла жаннатты бейиши жок алардын. Алар түрү адамды өлтүрө албайт, өлгөн адамды тирилте албайт. Демек субханалла пайда зыян берүүчү ким? Алла. Аллага кайрылышыбыз керек. Алладан сурашыбыз керек. Аллага жалбарышыбыз керек. Аллага көйгөй айтыш керек. Мына ошондо сен чыныгы туура жолду тапкандардын катарындасың. Ушундай байлык берди. Кудай Таала бийлик берди, илим берди. Красавчик кылып жаратып койду мисалы алса дейли. Бирок эмне экен? Алла Таала субханалла мунун бир дагы пайдасын бербей коюшу мүмкүн. Берип туруп бирок эч нерсе корото албаган адамдар билесиңерби? Ушундай. Кийин ким деген байга байлык үчүн дейт жагалданса, бөйпөңдөсө деп которуптуз, бирок жагалданса. Устаздын урматы иншалла бөйпөңдөсө динин 3/2 бөлүгү жоготту. Bir adam bir senin dosun жаза bir тууганың bir бийликтин ээси болуп калды. Bir нерсе чече турган болуп калды. Эми субханалла сен ошо кошоматтана турган болсоң, ошонун бийлигинен коркуп, анда субханалла сен диниңдин 3/1 жоготту деген сөз, ишенимиңдин коркунучтун 3/1 жоготтуң деген сөз. Ишенимдин сен аны жарты кудай кылдың деген сөз. Бул бир. Экинчиси субханалла. Жарты үмүтүңдү ошого берип койдуң. Бир нерсе болсо бул менин досум бар, мени куткарып коет. Менин тууганым бар, бул бийлик ээси куткарып коет. Ушундай нерсе. Карасаң, негизи ширк болуш үчүн 3 нерсе керек экен. Сен субхан ошо сыйынышың керек, андан коркушуң керек, анан үмүт кылышың керек. Кудайдан гана сыйынып, андан гана коркуп, андан гана үмүт кылыш керек. Эгер сен ушун жарты үмүтүңдү башка бирине койсоң, сен кичинекей ширк кылган болосуң. Субхан жартысынан корккон болсоң, эмне экен? Жарты ширк кылган болот. Кичинекей ширк кылган болосуң. Ошентип отуруп, адамдар бул 3/1 жогот деген сөз ушундай экен. Ыйманыңды мындай кырып койсуң. Таянарга негизинде Аллах жетиштүү. Таяну Аллах жетиштүү. Чын унутпаш керек. Аллах жетиштүү. Бир күнү Шибли рахмат алейхини падыша чакырыптыр алдына. Тездик менен падыша келсин деди. Анын алдына кирип келгенде, бирок атын кечип калдым, атын эметип атам, алмаштырып алдым. Чоң бир устаздардын бирөөсүн ошону чакырганда, бирок чакырып аткан ким десеңиз, субхана Хаджаж экен да. Хаджаж. Зулум падышалардын бирөөсү. Зулум падыша да эмес, ал хаким эле болгон да, бир райондун хакими. Бирок ушунчалык зулумдугу менен ошо падышачылыктын бекемделип калышына 300 жыл жашашына себепкер болгон экен ошол Хаджаж. Өзү каары аалым болгон дейт. Бирок ошондо да ушундай зулумдугу ушунча катуу болгон экен. Жада калса өзүнүн энеси келип, энесине субханалла балам ушу зулумдугуңду токтот дегенде, анан бир күн эне дейт, жүрүңүз дейт. Ошо караса бир өөнү бирөө тоноп кетиптир. Бирөөнү тоноп кетиптир. Ошол тонолгон адам келип, тоногон адам алып келип туруп, эмне деген экен? Мындан өч ал дегенде баягы өлтүрүп салган экен. Апа көрдүңбү дептир. Мен зулум эмесмин, мен муну кечирип иймекмин дейт. Же түрмөгө салмакмын, бирок муну өлтүрүп койду карасаң деп айткан экен да. Бул сөз башка нерсе, мейли. Анан субханалла аалымды чакырганда
жөн чакыртпапты. Тездик менен алып келген. Жасоолдор тездик менен таап, бол чакырып дегенде баягы эме аалым дамыла баягы жөнөттүр. Барып туруп Хажаждын алдына киргенде, Хажаж киргенде эле туура эмес сөз сүйлөсө башын чаап сал деген экен баягы жасоолгочу. Бирок ушунчадан бери бир да жолу тактысынан түшпөгөн Хажаж баягы аалым киргенде тура калган экен дагы. Тездик менен келип алдына коюп, алдына анардын согун берип, бутун сүрүп, ушундай жакшы сөз сүйлөп анан кийин акырын узатып койгон экен. Жасоол таң калыптыр. Минтип койсом эле башын кестеген да. Бирок кесе алган эмес экен, эчтеке кыла алмас. Өзү ушундай чуркаганда анан кеткен деген сураптыр. Эмнеге мындай кылдыңыз десе, качан ал кирип келгенде дейт. Кирип келгенде. Ан жана чоң бир арстанды көрдүм дептир. Арстан чоң бир ажыдарды көрдүм. Эгерде ошо кыңк дей турган болсом, мен да сени күмжан кылса, ошондон коркконмун дейт да, уун чыга албай туруп калдым деп айткан экен. Аллага тобокел кылуучу, Аллага таянуучулардын аркасындачы Аллахтын жардамы бар, көрүнбөгөн жардамы бар. Билесиңерби, Бадырда 5000 периште түшкөн. 5000 периште түшкөн субханалла 300 өөнө. Билесиңер шуну? Демек субханалла, эгер сен Аллага таянсаң, Алладан башкадан коркпосоң, Алладан башка үмүт кылбасаң, бир гана Аллага таяна турган болсоң, демек Алланын жардамы сени менен мени менен боло берет иншалла. Качанга чейин, качан сен ушундай бир байдын байлыгы үчүн бейпөңдөсөң, бийлиги бар үчүн бейпөңдөсөң, качан сен субханалла Кудайдан башка бирөөнү кудайча кылып алсаң, ушул мага десең, анда Алла Таала ошону алып коет. Жүрөккө тескерисинче коркоктукту, үмүттү, кедейчиликтин эшигин ачып коет. Аллага таянабызбы иншалла? Барыңар ойлонуп калган. Машалла. Разы болгон эр болсо, маңдайыңа жазганга, акылың болсо жол көрсөт, адашып жолдон азганга, жакыным деп ойлобо, жолуңа чуңкур казганга, кожоюн деп кыйшаңдап, кошомат кылба пулдарга, колуңдан келсе жардам бер, жетим жесир тулдарга, корооңду бир кылып коңшу болбо кууларга деп субханалла Молда Шам Абдырайым ушинтип казал жазган экен. Амин. Subhaneke ve hamdülillah. Aşağı antasal. Ve atubu ileyk.